Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда Пирамида телеканалында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү өзүңүздөргө маалым болуп калгандагыдай эле кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан мыкты инсандардын коштоосунда обого чыгып келе жатат. Андыктан ардактуу теле көрүүчүлөр, баардыгыңыздарды дал ушул биздин көрсөтүүнү көргөнгө чакырабыз. Эгер сиздин тааныштарыңыз башка каналды көрүп жаткан болсо дагы бизди көрүүгө чакырып өтөлү. Ал эми бүгүн Бишкек шаарынын 140 жылдык мааракеси белгиленди. Бишкек шаарынын 140 жылдык мааракеси жогорку деңгээлде даярдыктар менен өтүп, элдин баардыгы бүгүнкү туулган күндү жакшы маанайда тосты деп ойлойбуз. Ал эми сиздер үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Салмат Садыкова эжекебиздин мыкты чыгармасы «Калайыкка каалоо» деп аталат. Сиздер үчүн кабыл болсун. Basçular Kırgız elin öz elimde vayçular tuş tarafka bölünböy bir jеңден kol bir jakadan baş çıgar. Sengip kalgan sezimge Uru gerek çıgar kezinde Janıgana ösüp jatkan өлкөбүз Öz balаңдай дайым турсун есиңде başçılar El bağlagan, el şaylagan jakşalar Bıtırandı urularga bölünböy Bir jеңден kol bir jakadan baş çıgar Menen, iş menen Bir jеңден kol bir jakadan baş çıgar Bir jеңден kol bir jakadan baş çıgar Дал ушундай мыкты чыгарма сиздердин бүгүнкү Бишкек шаарынын туулган күнүнүн урматына болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты легендарлуу Салмат Садыкова эжекебиз мыкты чыгармасын «Калайыкка каалоо» деп мыкты чыгарма сиздердин урматыңыздар үчүн болду. Ардактуу теле көрүүчүлөр, баардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга 6 май күнү спорт ордосунда өтүүчү Эмил Балтагуловдун концертине атайын чакыруу кагазтарын ойнотуп атабыз. Ал эми бүгүн биздин коногубуз ким деп ойлоп аткан болсоңуздар, дал ушул 6 майда чоң концертти Бишкек шаарына алгачкы жолу берип жаткан кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, обончу композитор, көптөгөн хиттерлардын жаратуучусу, биздин сүйүктүү агайыбыз жана менин устатым Эмил Балтагулов келди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат, өзүңөр. Алгач ирет ушинтип сиз менен эфирде жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Бул изги тилектердин бири эле. Ниетибиз түз болуп, мына ушундай жакшы студияда жолугуп атабыз. Кандай келип алдыңыз Оштон, Жалал Абадта? Жакшы, рахмат. Бүгүн эле жолго чыгып, Кудай буйрса мынакей насип кылган экен, сиздердин студияңыздарда отурабыз.
Жакшы, Кудайга шүгүр. Келатып, ыңгай кызматкерлерине да тийиштүү. Дагы туура эмес токтоп койдуңуз. Жок, 60та жүрө турган жерде 86 менен келип калдым да. Албетте. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга эсиңиздерге сала кетели. Дал ушул биздин Эмил Балтагулов агайыбызга мыкты суроолорду берген биздин теле көрүүчүлөрүбүз үчүн атайын спорт ордосунда өтүүчү Эмил Балтагулов агайыбыздын концертине сиздерге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Андыктан 59-20-55 номерине байланышып, сиздер өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды 100% көтөрүп, дал ушул концертке келип эс алып кетсеңиздер болот деген ниеттебиз. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубузга сиздер мыкты суроо берген болсоңуздар, биздин дагы сулуулук салонуна дагы оюн ойнотулуп аткан учур. Эгер сиз мырза болгон болсоңуз, чачыңызды кырктырып мыкты деңгээлде жасап кетсеңиз болот. Андан сырткары айым болсоңуз, сиз чачыңыздан баштап бутуңуздун тырмагына чейин жасап кетсеңиз болот экен. Андыктан биздин менен байланышып, бүгүнкү баалуу белектердин бардыгын сиздер өзүңүздөрдүн капчыгыңыздарга утуп алганга аракет жасаңыздар. Эмил агай, алгач ирет эле бардыгыбыз үчүн бул эң бир ыйык энени сыйлаган бир жакшы чыгармаңыз бар эле. Ошол тууралуу кайсы жылы чыгып калды эле, ушул тууралуу бир ооз айта кетсеңиз, калай калкка, элибизге. Энекем сенсиң сыйларым, ырысым бүтпөс жыргалым деп жазганым себеби апам аты Ырыста. Ошон үчүн ырысым бүтпөс жыргалым деп 1999 жылы Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине тапшырган жылы 1-курста жазгам. Автордук чыгармалардын алгачкыларынан десем болот. Мектепте окуп жүргөндө дагы 1-2 ырым бар болчу обонум. Бирок мен ошол университетке келгенден кийинки чыгармачылыгымдын башатындагы эң алгачкы ырларман десем болот. Бул ырды сиз өзүңүздүн калемиңизге таандыкпы, сөз обону баарын өзүңүз жазгансызбы же? Албетте, студент болгондо айрыкча эненин кадырын, баркын жакшы билебиз да. Өзүбүз камыр жасап, өзүбүз нан бышырып, өзүбүз тамак жасап, кирлерибизди өзүбүз жууганда, анан ошондо да эненин ошо баркын билип, эмгегин баалап, мээнетиңди баалаймын, сенсиң менин таалайым деп ошондо жазгам да. Сөз обону меники. Эми бүгүнкү күндөгү спорт ордосундагы өтө турган концертиңиз жөнүндө сүйлөшөлүк. Эмне үчүн ичпе чапа аябай катуу популярдуу болуп турган маалда бербедиңиз дагы? Анан быйыл аябай чоң демилге менен аттаныптырсыз. Мунун сыры эмнеде? Ичпе чапа дастаныбыз чыккан кезде, жаңы чыккан кезде, Ош шаарына концерт бергенбиз, 3 күн бергенбиз, 3 күн тең зал толо болуп, күйөрмандарыбыз бизди абдан кубанткан. Жеңишбек Жумакадыр Төкмакын агабыздын ошол экөөбүз жазган чыгарманы ошол учурда элдер аябай катуу баалап, азырга чейин айтып жүрүшөт. Каяка барбайын ошол чыгарманы айтып, эстеп калышат. Ошол ырды кандай аябай ыйлаганбыз, берилип, ошол клипте жашагандай берилип угуп, берилип ыйлачу элек депчи. Анан ал маалда мен концертти ошол Түштүк чергесине бергем дагы, Бишкек шаарына жакында коебуз деп атып. Бир аз кандай десем, коркуу сезимдер болгон. Албетте бул деген борбор эмеспи? Ошондуктан анын үстүнө ал убакта чыгармаларым да аз болчу. Азыр болсо мына көбөйүп, бышып, жетилип дегендей чоң программадагы концерт койгонго репертуарыбыз толукталып, даярдалып калган учур. Ошондуктан быйыл концерт берип атабыз. Эми алгач эле теле көрүүчүлөрүбүздү өзүңүз жалгыз келбей, көбүнчө сырдашкан, анан жүрөгүңүздөн чыккан обондорго көбүнчө ортоктош болгон алгачкы досторуңуздун бири гитара менен баштап бербейсизби? Кайсы чыгарма менен? Бир мукамдуу үнүңүз менен кыргыз элибизге бир жакшы чыгарманы тартуулап бериңизчи. Жакшы сөз экен. Менде дос көп да. Комуз деген досум бар. Комуз менен Аккордеон деген досум бар. Бүгүн бирок өзгөчө досуңуз табылды. Бүгүн гитара деген досумду эшитип келгем. Кесе комузда мындай фольклор жанрындагы ырларды жазам, дастандарды жазам. Ал эми эстрадалык ырларды эми көбүнчө гитара менен ырлайм да. Жаңы эле сөз башында айтылып кеткендей, энелер темасында ырдап берели. Асыл энем бала кезден, мээнетиңди баалаймын.
сенсиң менин бул дүйнөдө эч табылгыс талайым. Узак жаша жүрөгүңдүн жаш болушун каалаймын. Ырра көрбөйм кайгы муңга бүркөлбөсүн маанайым. Энекем сенсиң сыйларым, ырысым бүтпөс жыргалым. Атыңды салып обонго ардактап сени ырдадым. Оболойт сенде пырларым. Жан дүйнөмө жарык берген бир өзүңсүң энекем. Байлыгым сен, бакытым сен, эч төгөнгүс берекем. Кайда баса балам деген мерим ысык энеде. Бул жашоомдун шам чырагы сенсиң энем, сен энем. Энекем сенсиң сыйларым, ырысым бүтпөс жыргалым. Атыңды салып обонго ардактап сени ырдадым. Оболойт сенде пырларым. Асыл энем бала кезден мен этеңди баалаймын. Сенсиң менин бул дүйнөдө эч табылгыс талайым. Мен кубансам кошо күлүп, мен ыйласам ыйлайсың. Ооруба деп кайра ден соолугум сурайсың. Энекем сенсиң сыйларым, ырысым бүтпөс жыргалым. Атыңды салып обонго ардактап сени ырдадым. Оболойт сенде пырларым. Энекем сенсиң сыйларым, ырысым бүтпөс жыргалым. Атыңды салып обонго ардактап сени ырдадым. Оболойт сенде пырларым. Чыгармаңыз дал ушул энелер үчүн өзүңүздүн мээримдүү апаңыз болгон. Анын ичинде бизге дагы бир аз мээримин төгүп апалык милдетин аткарган ырыс эжебизге арналды окшойт. Бүткүл бардык биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн мээримдүү апалары үчүн жакшы чыгарма Эмил Балтагулов агайыбыздан жаңырып өттү. Ал эми Эмил агай, эми бүгүнкү күндө ушул жашоо деген өзү биздин кадимки эле фортепианонун баскычтары сыяктуу турат экен. Бирде ак, бирде карасын. Аны баспасаң обон дагы чыкпайт, ырдагы ырдалбайт. Ошол сыяктуу жашоодо сиз ошондой ак кара жолдорду басып өттүңүзбү? Албетте ак кара жолдорду баспаган адам жок болуш керек. Мисалы үчүн пайгамбарыбызга дагы Алла Таала айтканда, мен сага керек болсо Меккени бүтүндөй алтын кылып берейинби дегенде пайгамбарыбыз айткан, кээде жокчулук болсун, сага сенден үмүт кылып сурайлы, ал эми кээде барчылык болсун, сага шүгүр кылайлы деп. Ошондо пайгамбарыбыз өзү дагы ак кара күндөрдү, мындайча айтканда жакшы күндү, жаман күндү, кыйын күндөрдү баштан кечирген. Ошон үчүн биз дагы анын үммөттөрү албетте кээде кыйынчылыктарды көрөбүз. Айрыкча биз чыгармачыл инсандар, бир аз баралына жеткенге чейин, бир аз элге ырлары таанылганга чейин өтө эле көп эле кыйынчылыктарды көрөбүз. Ысык сууктардайбыз, кээде ток, кээде ачкардайбыз, кээде алыс сапарларда жол азабы, көр азабы дегендей, кээде ошол көксөгөн бара турган жерибизге, концертибизге жетпей калган учурлар болот. Ошондуктан албетте бул ар бир адам баласында күн болот, түн болот дегендей. Бирде үйдө, бирде ырдый деңиз. Дал ушул бүгүнкү күндөгү кылган эмгектериңиздин акыбетиге айтып, жакшы обондордун үстүндө иштеп келатасыз. Ал эми дагы бир жакшы чыгармага кайрылгансыздар. Бул чыгармага кайрылгандында эмне себептен ушул ырды аткарып калдыңыздар? Жакынкы эле Кыз жигит деген чыгармаңызды сурагыбыз келип атат да.
Кыз жигиттер айтышы деп Кеңеш Дыйканбаев деген агайыбыздын ыры экен. Мына ошол чыгарманы биз эми мен репертуарымда көпчүлүк ырларым келинчегим менен чогурдаган ырлар, дуэт ырдайбыз. Ошондуктан бул ырда аябай дуэтке туура келди. Биз ошол келинчегим экөөбүз кыз жигиттер айтышып аткандай болуп эле биз клипте дагы, эртең буюрса концертибизде дагы бир массовка менен чыгабыз. Жалал Абад областтык Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда азыр эмгектенип аткан учурубуз. Мына ошол филармониянын таланттуу жигиттери, кыздары келип, мына ошол биздин ырыбыз негизи эле концертибизге катышып, мына ушул ырыбыздын дагы бир көркүн ачмакчы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе баардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга 6 май күнү спорт ордосунда Эмил Балтагуловдун мыкты концерти өткөнү жаткан учур. Дал ушул концертке шашылыңыздар. Ал эми бул концертке билет утуп алабыз дегендер 0772 78 78 43 номерине WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Эсиңиздерге сала кетели, 0772 78 78 43 номерине WhatsApp аркылуу мыкты смстерди жөнөткөн биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө баалуу белектерибиз бар. Анда эмесе назар салыңыздар, дал ушул Эмил Балтагулов жана келинчеги Гүлгүнай Жумабекованын аткаруусундагы Кыз жигит деген чыгарма сиздер үчүн болсун. Çıksa yolundan tosu al jigit. Hoy jigittir da turbayby alacağın bilip. Hay Ay jigittir da turbayby alacağın bilip. Hay Hey gödönümdü örtügün mına bu kızlar. Hoy antpengizder kızdardı uyaltasızlar. Ay Antpengizder kızdardı uyaltasızlar. Hay Hey arstandarday göyle çamın bağıla. Oy katu aytsak o kızlar tarım bağla. O katu aytsak o kızlar aytarım bağla. Hey sulu kızlar ne güzisiler şaşma. Oy antpegende ne deviz ayla çok başka. Boy götürbe jigitler akırın asta. Hey görse jigit sүйүгө сугалак тура. Oy kız jigitten dayıma uyalap tura. Жаштыгыбыз ушинтип улана тура. Жаштыгыбыз ушинтип улана тура. Жаштыгыбыз ушинтип улана тура.
standing there, honest, I swear, happy to walk you anywhere. Or come home with me until you're feeling sober. Your choice completely. You take the bed and I'll take the sofa. Crash, crash, crash. You can crash at mine tonight. I'll let you decide. Oh, you can crash, crash, crash. You can crash at mine. It's fine if you decline, but you can crash, 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 crash at mine. Survive the bright lights outside on our own, we're left behind. First impression, too much and hearts unoccupied. An exception, I don't do this all the time. Crash, 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 you can crash at mine tonight. I'll let Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай эле дал ушул биздин бүгүнкү коногубуз Эмил Балтагуловдун концерти спорт ордосунда жогорку деңгээлдеги даярдык менен өткөнү жаткан учур. Бардыгыңыздарды чакырабыз 6 май күнү жана ошондой эле 8 май күнү Ош шаарында, 9 майда Жалал-Абад Барпы театрында болмокчу. Демек бул концертке келсеңиздер, чыныгы таланттарды, чыныгы булбулдарды көрөсүздөр деген ниеттебиз. Анткени бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай мыкты чыгармалар, анан албетте тарбиялык мааниси чоң ырлар сиздерге сунушталмакчы. Бардыгыңыздарды күтөбүз, ардактуу телекөрүүчүлөр. 6 май спорт ордосу, 8 май Ош Кыргызстан кинотеатры жана ошондой эле 9 май күнү Жалал-Абад Барпы театрында биз сиздерди кучак чайып тосуп алабыз. Ал эми биздин бүгүнкү өнөктөштөрүбүз тууралуу сиздерге айта кетели. Тактап айтканыбызда бул жакта бизге дагы спонсорлук кылып демөөрчүлүк болуп жаткан бүгүнкү бал каймак мыкты таттуулары сиздер үчүн берилмекчи. Бул токочторду жесеңиздер өтө жогорку деңгээлде Кыргызстанда өндүрүлгөн эң жакшы азык десек жаңылышпайбыз. Анткени биз өзүбүз жеп жана телекөрүүчүлөрүбүз дагы, утуп алган телекөрүүчүлөрүбүз дагы алкыштарын айтып аткан учур. Ошондуктан бардыгыңыздарга бул токочту сиздерге сунуштайбыз. Алыңыздар, шашылыңыздар, бардыгыңыздарга ийгилик каалаган бул жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерди бардыгыңыздарды чакырып кетели. Эгерде сиздер оригиналдуу суроо берген болсоңуздар, Эмил Балтагулов агайыбызга баалуу белектердин катарын толуктаган бул жактагы бал каймак, андан сырткары 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотуп аткан учурубуз. Эң алгачкы биздин WhatsApp номерибизге келген СМСтерди окуй баштайлы. Саламатсызбы, Эмил байке, чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Акыркы убактарда көп көрүнбөй кеттиңиз. Бүгүнкү күндөгү коёт деген концертиңизге абдан шашылып жатам. Мен өзүм Нарын жергесинде турсам дагы, бирок барып алтысында көргүм келип жатат. Эмнегедир чыгармачылыктан бир аз алыстай түшкөнүңүздүн себеби эмнеде? Жана бул концертте жаңы чыгармалардан күтөбүз. Ура, ура, жыргал, жыргал деп жазыптыр. Рахмат, биринчиден Нарында болсоңуз дагы, мына ошол Бишкекте өтө турган концертибизге ашыгып шашылып атканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ошол мурда дагы белгилеп айтып кеткендей, буга чейин эфирден дагы, сахнадан да көп көрүнбөй калганын себеби биз Жалал-Абад шаарына которулуп барып, ошол жакта иштеп, Жалал-Абад областтык Токтосун Тыныбеков атындагы филармониясында кыргыз элибиздин маданиятына кызмат кылып эле иштеп жүрдүк. Болгону эми өзүңүздөр билесиздер, борбор деген борбор. Ал эми ал чөлкөмдөрдө болсо биз өзүбүздүн ошол жергиликтүү телеканалдардан гана чыгып аттык. Бул жактарга албетте көрсөтпөгөн үчүн биз чынында эфир экрандан түшүп кеткендей болуп калдык. Андан сырткары дагы бир себеби бар. Мен акыркы жылдары ошо жетекчиликте иштеп калдым, филармониябыздын жетекчилигинде директордун орун басары катары кызмат кылып 2 жыл. Ошондуктан дагы мен чыгармачылыкка көп убакыт бөлө албай калдым. Кудайым буйруса, быйылдан баштап кайра мына чоң концерттерди берүү менен кайрадан кадамыбызды
чыгармачылыкка алдыга карап таштайын деген үмүттөбүз. Албетте, дагы деле болсо сизге келген СМСтерди окуй кетели. Эмил байке, саламатсызбы? Сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайм жана урматтайм. Аллах узун ömür берсин. Абдан биле тутуп алгым келип жатат дейт. Ичпеч апа деген ырыңызды жандуу үнүңүз менен аткарып бериңизчи. Алла разы болсун дейт. 559 менен аяктаган абонент. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы өзүңүздөрдүн уюлдук телефонуңуздардан бизге WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн 0772 78 78 43 номерине жөнөтсөңүздөр болот. 0772 78 78 43 номерине чалсаңыздар болот. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Биздин телекөрүүчү бизден бир аз алыстай түштү окшойт. Саламатсыздарбы? Ардактуу Пирамида телеканалы дейт. Ишиңиздерге ийгилик. Биз Пирамида телеканалынын жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн өзгөчө калтырбай көргөнгө аракет жасайбыз дейт. Мен балыкчыдан байланышып жатам. Балам, сенин чыгармачылыгыңа дагы ийгилик каалаймын. Абдан жакшы көрсөтүү, биз сүйүнүп менен көрөбүз. Жана бүгүнкү коногуң болгон Эмил Балтагуловго төмөндөгүдөй суроо узаткым келет. Эмил, сенин атыңды ким койгон жана сенин жашоодогу эң жетишкен ийгилигиң деп эмнени билесиң дейт. Жакшы, балыкчы жергесине салам бизден. Эмил деп атымды албетте атам менен кеңешип отуруп коюшкан. Мен мындай билишимче Эмил деген аттар Францияда көп экен да. Эмил извини берге деген бир фильм бар эмеспи? Балким ошол фильмди көрүп отуруп койгонбу дейм да. Анан жашоодогу жетишкендиктер деген эми жетишкендик деп бир нерсени белгилеп баса айтыш кыйын. Анын ичинде көптөгөн сүйүнүчтүү бир ийгиликтер болот. Ошолордун баары жетишкендик болот. Мисалы, мектепти бүтүп атканда жалаң бешке окуп бүткөн болсоң, ал өзүнчө бир жетишкендик. Университетке экзаменден өткөндө кандай бир сонун жетишкендик менен үйүңө сүйүнүп кубанып барасың, сүйүнчү айтып туугандарга. Университетти бүтүп колуңа диплом тийгенде кандай бир жетишкендикке ээ болосуң. Жумушка киргенде, жумуштан дагы бир жакшы бир дипломдор менен сыйланганда, негизи мындай ушу тепкичтер менен жетишкендиктер Кудайга шүгүр насип болуп келатат. Эми алдыда дагы көптөгөн бир биз күтпөгөн бир сырдуу жетишкендиктер бардыр, Кудайым буйруса. Ошолорго дагы жетели, эл жетсин, элдин ичинде биз жетели дегендей. Рахмат сизге. Дагы деле болсо биздин телекөрүүчүлөрүбүз телефон чалып келип калыптыр. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Эмил, сага ден соолук, узун өмүр. Мен ойлойм, мен мисалы атамды 8 жыл баккам, бул согуштун ардагери болчу да. Ардактуу телекөрүүчү, биз жака угулган жок, кечирип коесуз. Жакшы болбойбу. Техникалык себептерге байланыштуу биз телефон чалууларды кабыл албай турган болдук. Анткени биз жака эмнегедир сиздердин үнүңүздөр угулбай жатат. Ошондуктан WhatsApp номерибизди эсиңиздерге сала кетели. 0772 78 78 43. Бул номерге чалганыңыздарга болбойт, ардактуу телекөрүүчүлөр. 0772 78 78 43 номерине WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Эмил Балтагулов агайыбыз студиябызда конокто. Эгер сиздер дал ушул Эмил агайыбызга мыкты суроону узаткан болсоңуздар, анда биз жаңыртабыз. Бул жака келип калган СМСтерди окуй баштайлы. Саламатсызбы Эмил байке дейт. Чыгармачылыгыңызга албан ийгиликтерди каалайбыз. Сизди жакшы инсан катары көрөбүз дейт. Жана сизди сыйлайбыз, урматтайбыз, көп жашаңыз дейт. Анан дагы диний чыгармаларга көп басым жасайт элеңиз. Ал жагы кандай болуп жатат деген биздин 312 менен аяктаган абонент. Саламатчылык, рахмат. Сиздерге да салам жолдойбуз. Диний чыгармаларды дагы деле болсо жазып атабыз. Пайгамбарым Мухаммед деп биринчи ырдап чыкканда Я Расулаллах деп ырдап чыктым эле. Андан кийинки чыгармалар болсо Биз мусулман баласыбыз деген чыгармам жазылган. Андан кийин Издей берем сени Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям деген чыгармасы жазылды. Сөзүн жазган Жеңишбек Жумакадыр Төкмакын агабыз. Андан соң эле Ааламдардын асылысың Мухаммед аттуу чыгармабыз жазылды.
Андан кийин өзүңүздөр көп болгондой мен Амина Мадина кыздарым менен биргеликте ассаламу алейкум деп ушул ыйманга чакырган, биримдикке чакырган, ынтымакка чакырган чыгарманы ырдап чыктык. Анан акыркысы болсо Кайдасың асылым пайгамбарым аттуу чыгарма жазылды. Ал жаңы чыгарма, аны көпчүлүк уга элек. Мунун ырларымды Кудай буйрса эми мына диний чыгармалардын ичинен бир гана ошол Я Расулаллах ырыбызга клип тартылган, калгандарына тартыла элек. Кудайым буйрса мына ошол эми кезек мезгил келип жетти болуш керек. Мен ушул ар бир ырымды клип тартып, Кудай буйрса ар бир күйөрманга жеткирүүгө аракет кылайын деген бир чоң максатта иштеп баштадык. Албетте бул жакта аябай көп СМСтер келип баштады. Эмил саламатсызбы дейт. Кутмандуу кечиңиздер менен баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын дейт. Мен концертке барып чыр жазгым келет дейт. Саламатсызбы Эмил, кандайсыз, ишиңизге ийгилик. Эмил, бизге Ичпеч апа деген ырыңызды жандуу үнүңүз менен ырдап бериңизчи сураныч дептир. Андан сырткары саламатсызбы Эмил агай дейт, ишиңизге ийгилик. Биз сизди алыска аксыдан көрүп атабыз, окуучуларыңыз урра деген белгилерди жөнөтүптүр. Саламатсызбы Эмил байке, сизге биринчи ырдаган ырыңыздын аты кандай жөнүндө эле дагы кайталап коесузбу дейт. Саламатсызбы Эмил байке, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, ар дайыма бар болуңуз, биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз деп жөнөткөн дагы деле болсо 323 менен аяктаган абонент экен. Жылдыздуу кеч сонун болуп жатат, азаматсыздар. Эмил агай, эми сизге дагы деле болсо теле көрүүчүлөрүбүздүн суранычы абдан көп болгондуктан гитараңызды карматалык, бир жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Эми баятан бери Ичпеч апанын негизи 2 жолу суранышты. Эми ал өзүңүздөр билесиздер, фольклор жанрында комуз менен ырдашың керек, ал гитарага туура келбей калат. Аны болсо эртеңки концертке буйрса даярдаганбыз. 6 май күнү спорт ордосуна келсеңиздер, ошондо каалаганыңыздарча 2 сааттан ашык ырдап беребиз, Кудайым буйрса. Алгачкы чыгармаңыз кайсы эле деп жана айткандай экем деген чыгарма болду, жана ырдап кеттим. Ал учурда биз дисктер жок болчу, кассеталарга жаздырып, кассеталарга алгачкы ырларыбыз ошол кассетада чыгып калган. Азыр болсо сиздерге арнап ушу студент кезде жазган ырлардан ырдап берейин. Ыйладың неге болуп. Сананын жүгүн артынып, сагынып келдим шашылып. Бут тоскон адамдарга, ишенбей жалгандарга, жолуктук элден жашынып. Жолуктук элден жашынып. Сүйдүм го бала кезимден, ал күндөр кетпейт эсимден. Көзүмдөн аккан жашың, ысытып карындашым, акты го менин бетимден. Акты го менин бетимден. Махабат кандай улуулук, маңдайга жазган сулуулук. Бар беле жашырганың, ыйладың неге жаным, өксүдүң айтпай булугуп. Ыйладың неге булугуп. Жүрөктү жалган кыйнады, сезимим сени кыйбады. Көзүңдү карап турдум, өзүңдү аяп турдум, түн дагы сенде ыйладым. Коюу түн кошо ыйлады. Махабат кандай улуулук, маңдайга жазган сулуулук. Бар беле жашырганың, ыйладың неге жаным, өксүдүң айтпай булугуп. Ыйладың неге булугуп. Бар беле жашырганың, ыйладың неге жаным, өксүдүң айтпай булугуп. Ыйладың неге булугуп. Ыйладың неге айтпай булугуп.
Кол чабуулар болсун, бардык теле көрүүчүлөрүбүз абдан кубанып угуп атат болуш керек. Анткени жандуу үн бир гана Пирамида телеканалында сиздерге сунушталып аткан учур. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсек, биздин WhatsApp номерибизге сиздер Эмил Балтагулов агайыбызга мыкты суроолорду узатыңыздар. 0772 78 78 43 0772 78 78 43 номерине Эмил Балтагулов агайыбызга мыкты суроолорду узатсаңыздар, биз сиздерге жаңыртып баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздарга салам. Токтогулдан Эмил байке, Лутфилла байке абдан сыйлайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Сапыры сарыгарган жалбырактуу дарактын түбүндө деген ырыңызды ырдап бериңизчи, эң сонун болот. Мүмкүн болсо ырдап берсеңиз суранам. Рахмат. Окуп коюңузчу деп ыйлап жибериптир биздин телегөрүүчүбүз. ыйлап жибердим. Саламатсызбы Эмил байке, талантыңыз ташкындай берсин. Энекем деген ырыңызды ырдап бересизби? Ырдап өттү. Саламатсызбы, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Сум Сардан дейт. Саламатсызбы Эмил байке, Лутфилла, ой, карагылачы өкөңүртең эң алгачкы терек сайга келгенде мен ушул Лутфилла баланы чыгармачыл чөйрөдөн ордун табат деп ойлогом. Мына эми Заңкайып ордун табып олтурасың. Азаматсың, Эмил менен келгенсиң, Эмилдин шакирти болосуң деп узаткан экен. 500 менен бүткөн абонент. Ардактуу абонент, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол кезде эле сиздин интуицияңыз абдан күчтүү экен. Жүрөгүңүз катуу иштеген экен. Ак жолтой болсун. Эгер тааныштарыңыз болсо, биз атайын бул жакта бал каймакты сизге ыйгарып коелу. Бул сиз өзүңүз терек сайда болсоңуз, бул бал каймакты ушул номериңизге мен сизге байланышат биздин режиссерлор, ал эми анан ушул бал каймакты алып кетсеңиздер болот. Эмил агай, мынакей суроолор абдан көп жаап жаткан учур. Саламатсызбы Лутфилла байке, салам. Эмил ырыңызга арналган ыймандуу чыгармаларга кайрыла кетсеңиз, шакирттериңизди шакирттерди таптап жатасызбы деген теле көрүүчүбүздүн суроосу экен. Дагы бат-баттан окуганга аракет жасайлы. Эмил, мен сизди жакшы көрөм дептир. Өзгөчө ардактуу теле көрүүчү, мен агайыбызга жеткирип коебуз албетте. Саламатсызбы Эмил байке, ишиңизге ийгилик. Көптөн күткөн талантыбыз мына ушинтип жарк деп чыкса сонун экен. Азаматсың, Эмил, чыгармачылыктан ордуңду таптың. Эми талбай иште, биз сени жакшы көрөбүз. Көп чыкпай койгонуңда абдан өкүнгөн элек. Мына эми чаркылдаган жүзүңдү эфирден көрүп отурабыз. Баягы эле Эмилсиң, кээ бирөөлөр карып кетти эле дептир. Эмил Балтагулов, ардактуу теле көрүүчүлөр, бир сыр катары айта кетели. Бир маразилникке кирип Саламатсызбы Эмил байке, ишиңизге ийгилик. Мен кыздарым Элиза, Элгиз, алардын туулган күнү дейт. 6 май сураныч куттуктап, кызым менен ырдаган ырыңызды ырдап берип коюңузчу дейт. Ардактуу теле көрүүчү, колдон келишинче сиздердин SMS-териңиздерди жаңыртканга аракет жасайбыз. Биздин WhatsApp номерибизге 4000ден ашуун SMS-тер келди. Колдон келишинче жеткиргенге аракет жасайбыз. Саламатсыздарбы, мен Талас областынын Бакай Ата районунан жазып жатам. Атым Адина, сизге ийгилик каалаймын. Качан концерт коюп келесиз? Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Мен окуп коюңуздарчы, атым Адина. Кандайсыз? Ой, окуп коюңузчу. Окудук, ардактуу теле көрүүчү. Жана ошондой эле саламатсыздарбы, Пирамида каналынын жалпы жамааты, өзгөчө Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн бүгүнкү кадырлуу коногу Эмил Балтагулов, ишиңизге ийгилик. Биз сизди сыйлайбыз жана урматтайбыз. Көп жашаңыз. Биз эфирден көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Чындап эле айтып атам дейт. Андан сырткары, ардактуу теле көрүүчүлөр, дал ушул биздин бүгүнкү SMS порталыбызга, тактап айтканыбызда SMS телефон номерибизге көптөгөн Эмил агайыбыздын көрмандары жана ошондой эле окуучулары дагы жазып атыптыр. Эмил агай, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм деп туруп кайрадан узлап кеттир. Эмил агай, сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Концертти жогорку деңгээлде өтүшүнө ишенем. Бар болуңуз, иниңиз Нурбек Шамуратов дейт. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жана Эмил Балтагулов, сизден көптөгөн көрмандарыңыз дагы деле болсо жакшы чыгарманы окуп ырдап бериңиз деп суранып атышат. Анан өзгөчө жакшы көргөндөр дагы көбөйүп баратат. Булдарга кандай дейсиз? Жакшы көргөндөр. Бактыбек экөөбүз айткандай, силер экрандын ар жагында, бер жагында дегендей. Рахмат. Эми албетте адамдар
бирин бири жакшы көрүп, жакшы сый көз караш менен, мындайча айтканда, динде деле айтат, бири-бириңерге жаман көз караш менен карабагыла, бири-бириңер жакшы көргөнүңөрдү белек берүү менен билдиргиле, же болбосо жакшы сөздөр менен билдиргиле дейт. Албетте мен дагы көрөрмандарымды өтө жакшы көрөм. Анан албетте өтө көптөгөн суроолор болуп кетти. Алардын кээ бири эсимде калды. Ошо шакирттериңиз жөнүндө тактап айтып кетиңиз дептир. Шакирттерим бир учурда Сезим деген эстрада топ ачып, өзүм Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетин жаңы эле бүтүп, ошол жерге жумушка орношкон маалдан баштап мен Сезим эстрада тобун ачып, бир топ балдарды тарбияладык. Эл кыдырып, жер кыдырып, ысык суукка чыдап, анан ошол сахна кыймылын, ырдоо бир манерасын үйрөнүп, биздин колдон көптөгөн балдар чыкты, кыздар чыкты. Алардын көпчүлүгү кийин барып турмуш менен алек болуп, кыздар турмушка чыгып кетип, балдар үйлөнүп, ошентип кээ бирөөлөрү башка жумуштар менен кетишти. Бирок өзүнүн атын алып калган, азыркы учурда биз сыймыктанып, мынакей теледен көрүп отурган менин шакирттерим жок эмес. Кудай буйрса, мынакей биз сыймыктанып айтып аткан Айпери Кулбаева деген студент кызым бар. Дайыма сыймыктанып турабыз, конкурстардан, канча конкурстардан биринчи орундарды алган сайын сүйүнүп турабыз. Лүтфүлла Бусурманкул уулу биздин өзүмдүн студентимсиң. Андан кийин Кутман Султанов деген досум дагы болот, шакиртим да болот десем болот. Менин ырларымды ырдап, Сокурдун арманы деп дастан жазып, жаңы эле ошол дастанды жазып отурсам келип калды. Досум ушул ырыңды мага бер, мен ырдап чыгайын да. Анан макул деп мына ошол биздин группадан талим тарбия алып кеткен балдар Кудайга шүгүр көп эле. Алардын ичинен ошо сыймыктанып, эл таанып калгандарын айттым. Төбөсү көрүнгөн Чоң рахмат. Эмил агай, эми бул жакта келген СМСтерди окуй кетелик. Биз Караганды жергесинен көрүп отурабыз. Ардактуу Эмил иним дейт. Ишиңе ийгилик, биз Казакстандан чоң салам айтабыз сага дейт. Мен Нурбек Байкеңди тааныган чыгарсың, сенин концертиң келгенде абдан кубанып кол чабып тоскон элек. Эми дагы келип кетсең жакшы болмок дептир. Жана ошондой эле кайрадан эле ассалому алейкум Эмил, сиздин ырларыңыз мага аябай жагат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо Тажикстанга Дүйшөмбөгө концерт коюп кетсеңиздер жакшы болот. Ушундагы бир үч кыргыздардын көңүлүн көтөрүп кетсеңиз жакшы болмок эле, окуп коюңузчу деп сураныптыр. Аябай узун номер экен. Эң этеги 2094 деген номер менен аяктаган. Душанбеде көрүп атышабыз бизди. Жана Караганды, Казакстандагы Караганды жергесинен жазышыптыр. Ал эми бир аздан кийин агайыбыз сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Дал ушул Эмил Балтагулов агайыбыздын шакиртинин шакирти, Кутман Султановдун шакирти, тактап айтканыбызда Бакай аттуу мыкты жаш чыгып аткан өнөрпоздун бир жакшы чыгармасы сиздер үчүн жаңырсын, кабыл алыңыздар. Белişi bak beli, kattap жүрөм Буранжан, қалын элге жарыя, мактап жүрөм Буракжан. Белек алдым бир сага, сактап жүрөм Буракжан. Дилден оймок белегим, сенсиң го менин керегим. Дал ордоңо жарашкан көк тукаба желегим. Буракжан, Буракжан, сууга барсаң көтөрүп, арчадан ийген челегиң. Барсаң көтөрүп, арчадан ийген челегиң. Кызыл манат кыргагың, кызыкты бурал ырдадым. Кыялымды сындадым, көргөндө сени ырдадым. Алыстан туруп ак бурак, астыктан колду булгадың. Базар коргон аралап, сайга түштүң Буракжан. Буракжан, Буракжан, паркын түзүк билбеген, жайга түштүң Буракжан. Билбеген, жайга түштүң Буракжан. Арба
Бакачанын агасы асылың беле Буракжан. Эсимдесиң ырдадым сени кыйла Буракжан. Алганым сендей болбосо арман дүйнө Буракжан. Элет кышта кыз басканы базарсың Буракжан. Буракжан, Буракжан, өттү бизге өзгөчө азарыңыз Буракжан. Өзгөчө азарыңыз Буракжан. Коштар база коргонуң, канеке көңүл койгонуң. Көңүл үзбөй бир жүрчү кадырманым болбодуң. Көз арттанды билбейсиң, көбүнү көзгө илбейсиң. Көңүлүң бар жигитке көрүнүш берип сүйбөйсүң. Буракжан, Буракжан, Буракжан сенде боздодум, боздогонум койбодум. Ой Буракжан, Буракжан, Буракжан сенде боздодум, боздогонум койбодум. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бир гана Пирамида телеканалында сиздерге өтө сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп, бүгүнкү күндө биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен биргеликте кызыктуу оюндарды ойноп аткан учурубуз. Ал эми биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Эмил Балтагулов. Эгер сиздер Эмил Балтагулов агайыбызга мыкты суроону берсеңиздер болот. Ал эми биздин телефон номерлерибиз, WhatsApp номерибиз 0772 78 78 43 номерине байланышсаңыздар болот. Эмил Балтагулов агайыбызга дагы деле болсо бул жактан WhatsApp номерлерибизге абдан көп келип аткан учур. Саламатсыздарбы, ардактуу Пирамида телеканалы дейт. Менин суроом төмөнкүчө. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтаймын. Бүгүнкү күндөгү аткарып аткан ырларыңыздын көпчүлүк бөлүгү өзүңүзгө таандыкпы деген телекөрүүчүбүз экен. Албетте, мен текст жазам ырларыма. Анан обон жазам. Ошон үчүн көбүнчө өзүмдүн автордук чыгармаларымды аткарам. Бирок жалаң эле өзүмдүн ырларымды аткарам деп да айта албайм. Кээ бир учурларда жакшы чыгармаларды окуп калсам, обон жазганга аракет кылам. Мисалы үчүн Жапара Таирова эжебиздин сөзүнө обон жазгам. Ошондой эле Аида Садыкова деген карындашыбыздын, Жеңишбек Жумакадыралы Туткучев агаларыбыздын, инилерибиздин сөздөрүнө обон жазып ырдап жүрөм. Дагы деле болсо бул жакта ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, кыздарым менен ырдаган ырды ырдап берсинчи дейт. Окуп коюңузчу деп ыйлап жибериптир биздин телекөрүүчүбүз. Мен сыйлаган ырчым болот. Эмил сизге ийгилик каалайм дейт. Жана ошондой эле бул жерде биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн абдан көп телефон чалуулар болуп аткандыгына байланыштуу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге чалганга болбойт. Андыктан чалганда сиздер бизге тоскоолдук жаратып коесуздар. Саламатсыздарбы бардыгыңыздарга, жылдыздуу кеч дейт. Эмил Балтагулов агай дейт, жылдыздуу түн деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Жылдыздуу кечтин ичинде дейт. Анан кийин сизге дагы бир суроом дейт. Костюмуңуз өзүңүзгө аябай жарашыптыр. Стилисттер менен иштешесизби дейт. Менин жеке стилистим бар. Аялым да, келинчегим. Көп жылдардан Жеңеңер да коем. Көп жылдардан бери менин стилистим болуп иштеп атат дейчи. Мен негизи мындай кийимге өтө жокмун, мындайча айтканда. Ошо келинчегим кийим алышыңыз керек, жаңы кийишиңиз керек, жаңы костюмдар чыгыптыр деп мени ушул магазинге ээрчите албай эле убара да. Анан мен болсо тиги аранжировка менен жүрүп, мен ырларымы кийинтем да. Анан ошол учурда келинчегим мени кийинтүү менен убара. Анан эми стилистим ошол азырынча. Кандай кийинем деп ошол көбүнчө эле ошол кеңешип, анан өзү сүрөткө түшкөндө деле байкалып калат. Жарашыктуу кийинге аракет кылабыз. Бул жакта дагы суроолор келип калыптыр. Саламатсызбы Эмил байке дейт, ишиңизге ийгилик. Сиздин менин кылдуулдук өнөрчүлүгүм бар дейт. Менин группаңызга алсаңыз болобу дейт.
Сизден мукамдуу музыка күтүп жатабыз дейт. Андан сырткары дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз жазып атат. Окуп койдук, ардактуу телекөрүүчү, байланышсам болобу, кантип дейт. Байланышсаңыз болот, концертке келиңиз, 6 май күнү спорт ордосунда болот. Саламатсызбы? Мен дагы ырдагым келет дейт. Мага ырларыңыз абдан жагат. Биз сизди жакшы көрөбүз, Алла ыраазы болсун Эмил байке дейт. Бир жакшы чыгарманы күтөбүз сиздерден дейт. Жылдыздуу түндү аткарып бериңиз, Кудул болуп иштейм деген балага айтар элем. Биздин топ азырынча Жалал Абад шаарында, Жалал Абад областык филармониясында Сезим эстрада тобу деп ачып, азыр кыздарды, балдарды тарбиялап, сахнага алып чыгып келатабыз. Анын ичинде жана СМС жазган бизден Нурбек Шамаратов деген жигитибиз дагы бар. Буга чейин Курманбек Казакбаев аттуу шакиртим бар эле. Аны бир аз ошол башында бир аз тарбиялап келип, азыр болсо Канат Култаевдин колуна тапшырып, заман тобунда ырдап жүрөт. Сыймыктанып көрүп отурабыз. Жылдыздуу кечти куттуктап, ага ийгилик каалап, Жылдыздуу түн деген чыгармамды ырдап берейин анда эмесе. Бул менин репертуарыман орун алып калган, бирок сөзү Барктабас Абакеровдуку, обону Самат Андабеков агабыздыкы. Жаз мезгили жеңил желпи кийини, жылдыздуу түн сени көз бириги, өмүр балын жаңытатып турганда, өрүккүлү бизге турду эли. Сенин мээриң гүлдөн артык сезилди, жел сылады аппак нурду бетиңди. Дүйнөдөгү жалгыз кызык сен болсоң, дүүрүктүрүп кереметтүү сезимди, дүүрүктүрүп кереметтүү сезимди. Жылыраган жылдыз улам суюлук, ай шоласы жерге берип сулуулук, билинбестен өтүп жатты өз эле. Сенден мага, менден сага жылуулук, сенден мага, менден сага жылуулук. Алаңгыча айда чыгып жаркырап, алам турду агыш тартып жалдырап, махаббаттын же жаштыктын күчүбү, туруп турбуз эс-мас болуп магдырап. Сенин мээриң гүлдөн артык сезилди, жел сылады аппак нурду бетиңди. Дүйнөдөгү жалгыз кызык сен болсоң, дүүлүктүрүп кереметтүү сезимди, дүүлүктүрүп кереметтүү сезимди. Жылыраган жылдыз улам суюлук, ай шоласы жерге берип сулуулук, билинбестен өтүп жатты өз эле. Сенден мага, менден сага жылуулук, сенден мага, менден сага жылуулук, сенден мага өтүп жатты жылуулук, менден сага өтүп жатты жылдыздуу кечте сулуу. Кол чабуулар болсун. Саламатсызбы? Лутфила байке жана Эмил байке, сиз чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бүтүрүүчүлөргө арнап бир чыгарманы аткарып бериңизчи суранабыз. Чоңалайдан Бека дептир. Лутфила байке окуп коюңузчу, сураныч дейт. Окудук, ардактуу телекөрүүчү, жана ошондой эле дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп бул жака суроолорду узатып аткан учур. Саламатсызбы? Пирамида телеканалы өзгөчө жылдыздуу кеч көрсөтүүсү сиздерди абдан кызыгуу менен көрөбүз. Менин апам сиздерден белек утуп алып, бүгүнкү күнгө чейин пирамиданы кой деп кечке пирамиданы көрөбүз дейт. Эмил Балтагулов, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Ар дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Расулалла деген чыгармаңызды аткарып бериңизчи дейт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз колубуздан келишинче сиздерге аракет жасадык. Ал эми биздин убактыбыз дагы чектелип бараткандыгына байланыштуу биздин бүгүнкү коногубузга өзгөчө белек тартуулаганы жаткан учурубуз. Ал белек кандай белек десеңиздер, дал ушул Пирамида телеканалында бүгүн бир гана эксклюзив клип Эмил Балтагулов жана Гүлгүнай Жумабековадан мыкты чыгарма Жап жаңы ыр сиздер үчүн сунушталмакчы. Кабыл алыңыздар.
О. Az ömürde tarıtkım gelbeyt seni Ayıptasam ardağım geçir meni Altınım de bardakta jarığım de canırım de Asıl boydon ben üçün kaldın emi Sen men üçün jaralıp kalgandaysın Jol görsötkön tündөгү şamdardaysın Altındaysın, jarkıldaysın, balbıldaysın Ömür kımbat özümdün kalgım gelbe Özgürlüğü bözöktün jangım gelbe Cımındagan nurların karmatsa da harnasa da Cıldız bolup özünsüz jangım gelbe Sen men üçün jaralıp kalgandaysın Jol görsötkön tündөгү şamdardaysın Altındaysın, jarkıldaysın, balbıldaysın Sen men üçün jaralıp kalgandaysın Jol görsötkön tündөгү şamdardaysın Altındaysın, jarkıldaysın, balbıldaysın Altındaysın, jarkıldaysın, balbıldaysın Бир гана сиздер үчүн Эмиль Балтагулов агайыбыздын чыгармасын биз тарткан элек, бирок сюрприз кылып бүткөн жок, бир жумада бүтөт деп атайын сюрприз кылдык. Кандай болду? Жактыбы? Браво, күткөн эмес болчумун? Аябай жакшы чыгыптыр. Мен өзүмдү өзүм тааныбай калдым. Сулуу турбайбы? Сулуу жигит турбайбы? Жакшы, аябай жакшы чыгыптыр. Биз, Рахмат. ардактуу телекөрүүчүлөр, бул клипти тартып аткан учурубузда дагы мындан 2 жума мурун тартканбыз. Анан тактап айтканыбызда биздин агайыбыздын келинчеги менин курсташым Гүлнай Жумабекова кечке чалат, бүттү деп. Жок, бүткөн жок. Бир жума бар деп атайын эле бүтүрүп алып кармап жүргөнбүз. Ошол атайын сюрприз кылып сизге белек катары эфирден суналык дедик. Бул өтө күтүүсүз болгондуктан сизге жактуу болуш керек деп ойлойбуз. Жакты, сону. Сөз жок. Анан ал убакта мындай жакшы уктап туруп, свежий болуп тартылганбыз да. Азыр болсо кечке ошо рулда жүрүп, кээде жолдо уйку тартып, монтип үргүлөп кетип атып келгем да. Ошого да аябай чарчаңкы көрүнүп атам. Бирок азыркы клипте сон болуп тур. Өзүбүздү тааныбай калдык. Эми сизге бул биздин башкы демөөрчүбүз болуп азыркы учурда биз менен биргеликте Балгаймак токочу сиздерге эстелик катары берели. Студиябыздан дагы. Аябай жакшы экен. Андан сырткары биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн жанагы WhatsApp номерге келген суроолордо
сиз өзүңүз бир суроону тандап берсеңиз, анан ошого карап биз теле көрүүчүлөрүбүзгө белекти тапшырып кетели. Сиздин чакыруу кагазыңызды дагы. Жакшы, биринчиден Балкаймак ошол токочуна ыраазычылык билдиребиз. Анын жолду ачка келдик эле, аябай жейткенбиз, берилип аябай жакшы. Ал эми суроолорду болсо көп эле суроолор берилди окшойт. Бирөөсүн тандаш керек да. Өзүңүзгө кайсыл суроо жакты, ошону бизге тандап бериңиз. Анан биз ошол суроого андан сырткары биз дагы бул жактан WhatsApp'тан дагы карайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, сиздер кайгырбаңыздар, биз жаздык эле окубай калдык деп. Бизде WhatsApp атайын Жылдыздуу кеч деген WhatsApp группаны ачкан жаткан учурубуз. Ошол жерден сиздерге жакшы маалыматтарды берип, билеттерди жана ошондой эле балл белектерди ойнотуп турмакчыбыз. Андыктан биз менен эч качан кээ бир теле көрүүчүлөрүбүз терс суроолорду жазып баштапсыз, эмне окуй атасың, көрмөксөн болуп өткөзүп жиберип атасыңбы депчи. Андай эмес, ардактуу теле көрүүчүлөр, колдон келишинче эле окуганга аракет жасадык. Убакыт деген ушундай экен. Келиңиз ага, эми кандай дейсиз? Эми бул жагы көлдөн, балыкчыдан, нарындан, Чоң Алайдан, Чаткалдан, Терексайдан жазып атышты. Тажикстанга, Казакстанга кетип калдык. Казакстандан, Караганда областан жазып атышты. Билбейм, эми кайсы, мисалы алыс жактарга берсек концертке катыша албай калат да. Ушу жакын жерде болсо, сен кандай ойлойсуң? Бишкектен жазгандар болду. Теле көрүүчүлөр, Бишкектен жазган теле көрүүчүлөрүбүздүн саламатсызбы Эмил байке дейт, мен Талас районуна караштуу Корпу базар айылынан жазып жатам дейт. Сизге ырларыңызды сүйүп угам, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам деген чыгармаңыз бизге өзгөчө жайгат дейт. Бардыгы түшүнүктүү, ардактуу теле көрүүчүлөр. Дагы деле болсо, бул жактан келген СМСтердин ичинен сиз кайсынысын тандадыңыз ошондо? Апа темасында жакшы бир суроолор болду. Мен ошол суроону тандайын. 995 деген номер менен аяктаган биздин теле көрүүчүбүзгө Байбол Балкаймак, биздин башкы демөөрчүбүз болгон Балкаймак таттуу токочторун сиздерге ыйгаралык. Ал эми биздин Эмил Балтагулов агайыбыздын концертине дагы 2 кишилүү чакыруу кагазын кимге беребиз агайымда? Ошо эне жөнүндө темасы. Бирөөсү ошону, бирөөгө Балкаймакты беришибиз керек. Бирөөсүнө билет, бирөөсүнө билет беришибиз керек. Балкаймактыкын тандадык. Балкаймактыкын тандадык. Эми билетти 6 майда өтүүчү концертке 2 киши чакыруу. Эметкен сага сенин ушул даражага жетишиңди алдын ала сезген адамга бербейлиби? Келиңиз анда ошонтип эле. Бирок Терексайданбыз деп атканда. Келет да. Балдар бакта болуш керек да. Албетте. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга ушундай мыкты маанай тартуулаган бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү болду. Биздин бүгүнкү сыйлуу коногубуз кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери Эмил Балтагулов агайыбыз болду. Ал эми 6 май күнү спорт ордосу, 8 май күнү Ош шаарынын Кыргызстан кинотеатры, 9 май күнү Жалал Абад Барпы театрында сиздерди кучак жайып тосуп алат. Эмил Балтагуловдун жеке концертине келиңиздер. Ал эми Эмил агайыбызга кыска эркин микрофон берелик. Эркин микрофон, албетте сиздердин жылдыздуу кечиңиздерди азыр көпчүлүк угармандар, күйөрмандар жакшы кызыгып көрүп жүрүшөт. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Ишиңиздер илгерилей берсин, алгалай берсин. Ал эми ошо баарыңыздарды биздин концертте күтөбүз, Кудай буйрса. Андан кийин дагы биз сиздерге арнап жаңы обондорду тартуулаганга колдон келишинче күчүбүздү жумшайбыз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга 6 май күнү спорт ордосунда Эмил Балтагуловдун концертинен жолугушабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Эмил Балтагулов болду. Келерки көрсөтүүдөн дагы бир жылдыздуу конок менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Эфир Пирамида каналы өзүнүн ишин алды көздөй улантат. Биз сиздер менен келерки көрсөтүүгө чейин жакшы калыңыздар демекчибиз.